Борбор калаанын Туңгуч кичи районундагы бала бакчанын курулушу былтыр июль айында башталган. Шаардын бюджетинен 43 миллион сом бөлүнгөн. Азыркы учурда курулуш иштери, бала бакча аймагын жашылдандыруу жана балдар аянтчасынын курулушу толугу менен бүттү. Азыр эмеректер жана башка буюмдарды киргизип, ачууга даярдык көрүлүп жатат. Эки кенже тайпа, орто тайпасы, жогорку тайпасы жана мектепке даярдоочу тайпалар болуп эсептелинет. 2 жаштан 7 жашка чейин балдарды кабыл алабыз. Электрондук кезекте турган кезеги менен балдарды кабыл алууга жааматыбыз толугу менен даяр. Имаратты күн нурун президент Сооронбай Жээнбеков көрүп чыгып, бала бакчанын эмгек жамааты менен баарлашты. Өлкө башчысы алардын кесиби өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо мааниси өтө чоң экенин белгиледи. Билим берүү балдарды коргоонун, аларга келечек жолун тандоодогу негизги шарты болуп эсептелет. Баланын алгачкы алган билиминен анын келечектеги ийгиликтери көз каранды. Мында мектепке чейинки билим берүү да негизги ролду ойнойт. Бул маселе быйылкы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылында да актуалдуу болууда. Борбор калаада азыркы учурда 86 бала бакча иштейт. Баштапкы долбооруна ылайык аларда 15 000 бала тарбияланышы керек. Бирок азыркы күндө ага 30 000ден ашык бала барууда. Андыктан калаада мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде тарбиялануучулар 2 эсеге ашык. Мындан сырткары дагы 22 000 бала электрондук кезекте турат. Андыктан жаңы бала бакчаларды куруу жергиликтүү администрациялар үчүн артыкчылыктуу багыттардан болушу керек экенин президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек мэриясына милдеттендирди. 2020 жылы бизде дагы 11 объект бар. 11 объекттен 8 объект бала бакча, 3 объект мектептер. Тунгучта бала бакча бүттү. Тыныстанын Московскийде жумуштар бүтүп атат. 1 сентябрда Кудай буюрса биз ачылышы болот. Белгилей кетсек, азыркы учурда калаада 90 балага эсептелген бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Мындан сырткары жакынкы күндөрү бир нече бала бакчага кошумча имараттар курула баштайт. Кийинки жылы болсо 6 мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курулушу бүтмөкчү. Самат Асипов, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.